Пардаларыңыздардын баарын жууп тазалап, өтүктөп, чачнакалып илип коюңуздар. Ошол Рамазан келгенде жазында көп иштер башталат дагы, анан убактыңардын баардыгын ибадатка эмес, дүйнөлүк иштерге арнап калат да адам. Убактысын баарын ошол үйдү тазалаш керек, жууш керек болуп, килемдерди тазалаш керек болуп. Жок, сиздер азыртадан ошол Рамазанында ошол нерселерге алаксып калбайын, үйдөгү жумуштарга алаксып калбайын деп бүгүнтөдөн баштап 3 күн убакыт берилет, генеральный уборка кылыңыздар. Сарайыңыздарды, жер танда жашаган кыздар, очок кадаңарды тазалагыла, сарайыңарды тазалагыла. Бүт ошол тырмоо менен, огородуңар болсо тырмап тазалагыла, этажда жашагандар бүт тазалагыла. Анан жанагы кереги жок, 10 жылдан бери сактап, 5 жылдан бери сактап жүргөн техника, буюм, тайым, кереги жок темир-тесектердин баарын темир-тесекке өткөргүлө, хадия кыла тургандарын, садака кыла тургандарын муктаж адамдарга бергиле. Таптакыр жарабай калган, жараксыз болсо анын баарын ыргыткыла. Себеби сиздер дин жашооңуздарга качан жаңы силер каалаган нерсе келет, качан сиздер ошол эски эч качан уже пайдаланбайсыңар, бирок топтой бергенсиңер, качандыр бир убакта пайдасы тийип калат деп. Ошолордун баардыгын негизи кереги жок экен. Андан көрөк ошол кереги жок нерселердин баардыгын өрттөөчүлөрүн өрттөп, ыргытчуларын ыргытып, хадия кылчуларын, садака кылчуларын берип, сооп алып, ошондой кылыңыздар. Бул биринчи тапшырма сиздерге. Буга 3 күн убакыт берилет. Ошол эле энергия боюнча айта кетейинчи, мисалы, ушундай бүтпөгөн оокат силердин жакшы маанайыңарды улам чөктүрүп турат. Ошол эле жана төшөктө айткандай, төшөктү көргөн сайын көктөш керек эле, тигип коюш керек эле деп энергияны алгандай. Мисалы, силердин жыртык калгаткиңер бар деп коелу, ошону жашнакай кылып жама албасаңар, же болбосо уже ал баягы ушунчалык деңгээлге чейин энергияңарды алат, жаңысын сатып албай эле ошол эскини кийип эле анан тойго барганда деле ошол эски менен барып калдыңыз, барбаңыз, жыртылып калды. Жыртылбаса деле ошол коркуп атасыз. Ичиңизде карасаңыз, мисалы, тойго барсаңыз же жакшы бир жерге, эл жүргөн жерге барсаңыз, ошол жерден тойго баргандайын анан баягы тойдон жашнакай маанайда, жашнакай маанай менен жүргөндүн ордуна бүт ичиңиздеги оюңуздун баардыгы жана жыртык калгаткиге кете берет. Мейли ал капрон калгаткиби, мейли беркиндей калгаткиби, азыр бутуңарды чечип киргиле дебесе экен, бармагым тешилип калган болсочу, элдерге уят болуп калбайын деп, силер ичиңердеги жакшы маанайыңардын баардыгын ошол туура эмес жака, энергияңардын баарын туура жака жумшаганын ордуна туура эмес жака жумшайсыздар. Көрдүңүздөр, ошондой эле үйүңүздөрдө дагы жакшы жака, мындай өсө турган жака энергияңарды жумшабай, минус жака жумшай турган болуп каласыздар. Ошол себептен Рамазанга чейин даярдык көрүңүздөр, генеральный уборка кылыңыздар. Биринчи 3 күн убакыт берилет. Биринчи ушул бүт үйүңүздөрдүн баарын толугу менен таза кылаңыздар. Садака кылып, бүт берчү нерселерди, буюмдарды, кийимдердин баардыгын бергиле. Наоборот, ошо берген сайын, садака алган сайын бизге ал ахиретибизге сооп болуп кала берет, иншалла. Бул биринчи задание. Экинчи задание: тазалап бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө аятул курсини. Эмне үчүн аятул курси айтылды башында, сабактын башында? Себеби аятул курси бул өтө күчтүү дуа. Буну дагы көбүн айтып биз ачыктай элекпиз. Аятул курси ушундай күчтүү экен. Кааласаңыздар 7 жолу окуп, кааласаңыздар азыр айтып берем. Кандай кылып туруп аны окуйсуздар? Фатиха сүрөсүн окуйсуздар,
анан аятул курсини бир жолу фатиха сүрөсүн, анан жана зам сүрөлөр ихлас, нас, фалак үчөн окуп коесуздар, дагы дем саласыздар. Кадимкидей баягы берки сабакта айтып өттүм го, балдарыңарга, күйөөңөргө, өзүңөргө ошол дем салып атпайсыздарбы? Ошол сыңары эле өзүңүздөрдүн үйүңүздөргө дагы дем салышыңыздар керек. Кантип дем саласыздар? Атайын үйдү шыпыра турган эмеге, чакага тазалап жууп алып, суу куюп алып, шыпырыңызды да тазалап алып, же щетка болсо щетканы тазалап келип алып, атайын ошол сууга окуп туруп, үйлөп дем салыңыздар. Аллах Тааладан анан сураңыздар. Ошол Куранды окуп бүтүп, дуа сураңыздар. Аллахым, бул үй дагы айтып атпаймынбы? Аллах Таала тарабынан немат катары берилген. Бул үй бизге немат катары берилген. Бул үйгө бизге белек катары берилген. Эми карасаңыздар, Аллах Таала бизге берген нематтарды биз Аллах жолуна пайдаланган болсок, биз ошол буюмдарыбыз үчүн кыяматта жооп бербейт экенбиз. Билесиздер, ар бир дүнүйө, ар бир буюмубуз үчүн кыяматта жоопко тартылабыз, жооп беребиз, кандай пайдаланганыбыз. Ал эми кайсы буюмдарды, мейли ошол үй болсун, мейли ошол машина болсун, биз ошону Аллах жолуна иштете турган болсок, биз ал үчүн жооп бербейбиз. Эми ошол үйдү карасаңыздар, кантип биз Аллах жолуна иштете алабыз? Эгер ошол үйдө күндө Куран окулган болсо, зикр чалынса ошол үйдө, ошол үй дагы адам үчүн кыямат күнү күбө болот. Эгер ошол үйдө намаз окулган болсо, таалимдер өтүлгөн болсо, ошол үй үчүн дагы биз жооп бербейт экенбиз, иншаллах. Эми Аллах Тааладан сурашыбыз керек экен. Аял киши негизи эле ошол үйдү нурлуу кылган, ошол үйдү кенен кылган бул аял киши деп көп угабыз. Ооба, бул туура. Аллах Таала аял затына ошол нерсени, ошол сапатты, уют создавать этет дейбиз го. Ошол сыңары, ошондой табиятына, аялдын табиятына ушул нерселерди берген. Үйдүн ичинде мындай жылуулукту пайда кыла ала турган нерсени. Эми сиздер өзүңүздөрдүн үйүңүздөр жакпай атса, бул эми башка тема, чоң тема. Бул боюнча бирок бир нерсени билиңиздер, ошол үйүңүздөр жакпай атса, эми жаккан үйгө айландыргыла. Себеби сиздер ушул үйдү жашынакай кылып ала турган Аллах Таала силерге эрк берди. Ошол үйдү жашынакай, уютный, өзүңөргө жага тургандай кылып алганды Аллах Таала бизге эрк берди, туурабы? Биз кааласак, Аллах Таалам ушундай эрк берген. Муну кааласак мындай тандасак болот, кааласак мындай тандасак болот, Эми аялдын өзүнүн тандоосу. Ошол үйдү жарык кылып, жашынакай, уют создавать этип, ошондой кылып алыш деле колунан келет экен. Эми ошол эгер үйүңүздөр жакпай аткан болсо, ошол үйгө ат да коюп койсоңуздар болот. Ошол үйгө ат коюп коюп, мисалы, ат коюп коюп, ошол үй менен сүйлөшүп, кадимкидей ошол көп айтып калам, мисалы, үйүбүздө өсүп жаткан гүлдөр менен сүйлөшсөк, гүлдөр бизди угат, бул жандуу, биз үчүн гүл зикр кылат. Ошол сыңары биздин үй, биздин үйдөгү төшөктөр, булардын баардыгы кыямат күнүндө бизге күбө болот, ошондой эле биз үчүн зикр кылат. Биз өзүбүздүн үйүбүз, машинабыз же башка нерселерибиз жакпай атса, эми ошону уютный кылган бул аялдын колунда экен. Ошону жагып, өзүбүзгө жаккандай уютный абалга алып келген бул сиздердин колуңузда экен. Буну башка сабактардан иншалла өтөсүздөр. Кандай кылып, эмне кылып, эң негизгиси ушуну түшүнгүлө. Мейли сиздер даже квартирада жашап атсаңыздар деле, общежитиеде жашап атсаңыздар деле, ошол жерди ушундай барыктай билгиле, ошол мага
убактылуу берилсе дагы ошол нерсени мен баркын билишим керек. Мисалы бул бирөөнүн оокаты, бирөөнүн үйү, бирөөнүн буюму деп аны туура эмес пайдаланган болбойт. Кандай эле силер өзүңөрдүн буюмуңарды аябай бапестеп жакшы кармасаңыздар, бирөөнүн да буюмун ошончолук бапестеп жакшы кармай турган болсоң, Аллах Таала силерге андан сонунун берет. Мисалы, Аллах Таала азыр берген силерге үйдүн баркын берсеңер, Аллах Таала андан жакшысын берет. Эгер азыр тээп жүргөн машинаңардын баркын берсеңер, Аллах Таала андан жакшысын берет экен, иншаллах. Эми дем саласыздар, жанагы сууга Фатиха сүрөсүн, Аятул Курсини, анан 3 зам сүрөнү окусаңыздар болот. Кааласаңыздар, Аятул Курсини эле 7 жолу окуп туруп эле үйлөп дем саласыздар да, анан ар бир үйдүн кычыгына щетка менен же шпыргы менен аз-маздан чачып чыгасыздар. Ар бир, себеп айтып атпаймынбы? Жиндер ааламы бар, шайтандар ааламы бар. Ошол мындайча айтканда үйүбүздү тазалап, суу чачып койсок дагы болот экен. Көрдүңүздөрбү? Суу чачып, тазалап, таза кармап, бүт баарын биринчи физически өзүбүз тазалап чыгабыз, бүт кирден, кереги жок буюмдан. Экинчисинен дуасын окуп, ошол дуаны кылгандан Аллах Тааладан дагы намаз окуп, же болбосо ошол дуа дем салгандан кийин сууга дуа кылып Аллах Тааладан сурасаңыздар болот. Аллахым, ушул үйүмдү берекелүү кылып берегөр. Өзүңдүн мээримиң, сакинаң жааган үй кылып берегөр. Ушул үйүмдү нурга толтур, деп ушул үйдөн солих солиха, хафиз хафиза балдар чыксын. Ушул үй сени эскерген үйлөрдөн болсун. Ушул үйдө көп ушул сени эскере турган инсандар болсун, Ушул үйдө берекелүү кылып берегөр, рызкыбызды кең кылып берегөр деп ошол өзүңөрдүн эмне дуаңыздарды кылгыңыздар келсе, бүт ошол жакшы дуаларыңыздардын бардыгын айтыңыздар, Аллах Тааладан сураңыздар, иншаллах. Бизге ошол мүмкүнчүлүктү Аллах Таалам берип атпайбы? Биз бул дуа, бул өзү дагы бир ибадаттын түрү, дуа кылышыбыз керек. Биз эгер ошол нерсени сурасак, Аллах Таала берет экен, иншаллах. Ошондой экинчи сиздерге тапшырма, бул үйгө бүт жерине дем салып туруп, сууга бүт жерине аз-маздан чачып чыгыңыздар. Сөзсүз түрдө тыштагы очокканаңар, навесиңер болсо, ал жака да дем салып чыгыңыздар, бүт жерге, бош орундарга, өзгөчө бош орундарга дем салып чыгыңыздар. Себеби бош орундарда жиндер жашайт, билесиздер, жин шайтандар жашайт. Ошол себептен аяка да сууларды чачып чыккыла. Анан бул жерден айта кетейин, эгерде сиздердин үйүңүздөрдө обойлор сууну чачканда бузулуп кала тургандай болсо, же болбосо жашынакай бир ушундай кооздолгон, анан суу чача тургандан кийин бузулуп кала тургандай болсо, ал жерлерге билинбей тургандай аз-маздан эле чачкыла. Себеби сууну чачып обоюңарды бузуп, анан стенаңарды бузуп албаш үчүн мындай бузулбай турган жерлерге чачсаңыздар болот. Мисалы, шифонериңер, ушундай жерлерге дагы терезе айнектериңерге чачсаңыздар болот. Эгерде обойду бузуп алгандан корксоңуздар. Мына сиздерге ушундай тапшырма. Биринчи тапшырма толугу менен расхламление, үйүңөрдүн баарын тазалап, жууп, Рамазанга чейин даярдап, бүт пардаларыңарды, шторуңардын баарын тазалап, жууп туруп, үйүңөрдү генеральный уборка кылып чыгасыздар. Хадия кылып бере тургандарын берип, садака кылып бериле. Экинчи тапшырма, ушинтип дем салып коюңуздар. Ошол жин шайтандардын зыянынан сактанып. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи